Siz bilesizби? Allah Taala sizden ата-энеңиздин кимдер болгонун сурабайт. Ал кишилерге кандай урмат көргөзгөнүңүздү сурарын. Жубайыңыздын сымбатын сурабайт, кымбатын, аруятын кантип коргогонуңузду сурарын. Балдарыңыздын санын сурабайт, кандай тарбиялаганыңызды сурарын. Сиз билесизби? Жараткан айлыгыңыздын канча болгонун сурабайт, акчаны кандай жол менен тапканыңызды сурарын. Кайсы кымбат райондо турганыңызды сурабайт. Туугандарыңыз, коңшуларыңыз менен кандай мамиледе болгонуңузду сурарын. Сиз билесизби? Жараткан сиздин териңиздин түсүн эмес, мүнөзүңүз менен пейилиңиздин кандай болгонун сурарын. Качан ооруганыңызды, кандай кымбат ооруканаларда эмделгениңизди эмес, ноокастардын көңүлүн, ал-акыбалын сурабаганыңызды сурарын. Канча досуңуздун болгонун сурабайт. Кимге кандай дос болгонуңузду сурарын. Сиз билесизби? Алла Таала туруп жаткан үйүңүздүн 3, 5, 10 кабат экендигин сурабайт. Канча адамга баш калкан боло алганыңызды сурарын. Унааңыздын арзан кымбат кандай экенин сурабайт. Канча адамга жардам берип, жеткизип салганыңызды сурарын. Кийимиңиздин саны менен саркечин сурабайт. Бир адамга болсо да жылуулук тартуулай алганыңызды сурарын. Унутпаңыз, суунун дагы сурагы бар. Адилеттүүлүк жана анын шарапаты. Кудай Тааланын көркөм ысымдарынын бири адилеттүүлүк. Байкаңыз, адилет же адилеттүү эмес. Адилеттүүлүк. Сын атооч эмес, зат атооч. Мындайча айтканда, Кудай Таала адилеттүүлүктүн дал өзү. 22 апрелге чейин төлөнгөн метро картам бар болчу. Бүгүн метрого кирип баратып, лимитсиз картамды мөөнөтү бүткөн деген ой менен толуктап алайын деп кассага барсам, сиздин билетиңиздин жарамдуулук мөөнөтү сиз карантинде болгонуңузга байланыштуу 22 июлга чейин узартылган дейт. Я Аллах, мусулман эмес болсо да адам акысы деген түшүнүк бар экен орус элинде. Ошол үчүн булардын башына оомат конгон турбайбы? Ошол кырдаал бизде жаралса, бизди тейлеген транспорт компаниялар, ишканалар ушундай мамиле жасайт беле? Албетте жок, жасабайт болчу. Кайра ырас болду, тейлебей туруп, бир айлык акчасын алдым деп кудуңдап сүйүнмөк. Аалымдар кайсы элде адилеттүүлүк өкүм сүрсө, адам акысы сакталса, адам укугу тебеленбесе, ал коом капыр коом болсо да жараткан аларга бул жашоодо ийгилиги болот дешет. Исламдын эң негизги максаттарынын бири жашоодо адилеттүүлүктү орнотуу. Ыйык Куранда адилеттүүлүккө буйруган толгон токой аяттар пайгамбардын саллаллаху алейхи вассаламдын адилеттүүлүккө үндөгөн, адилеттүүлүктүн акыреттеги сообу жөнүндө жайнаган хадистери бар. Биз мусулман элбиз деп төш какканыбыз менен өз ара мамилебизде адилеттүүлүк жок болгон үчүн итке минген томаяк, тентиген, жарбаган 30 жылдан бери оңолбогон эл болуп жүрөт окшойбуз сыягы.